39 bölüm. Jusup bolsa Misirge жеткирилди. Аны алып келген Исмаил уулдарынын колунан фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы Мисирлик Потипар сатып алды. Теңир Жусуп менен болду. Ал иштеринде ийгиликке жетти. Мисирлик мырзанын үйүндө жашады. Теңир Жусуп менен экенин, кандай иш кылбасын Теңир анын колуна ийгилик берип жатканын мырзасы көрдү. Ошентип, Жусуп мырзасынын алдында ырайым таап ага кызмат кылып жүрдү. Ал Жусупту өз үйүнө башкаруучу кылып койду. Өзүнүн колундагысынын баарын ага тапшырды. Ал Жусупту өзүнүн үйүнө, колундагысынын баарына башкаруучу кылып койгондон тартып, Теңир Жусуп үчүн Мисирлик мырзанын үйүнө батасын берди. Теңирдин батасы анын үйүндөгү жана талаасындагы баардык мал мүлкүнүн үстүндө болду. Ошентип, ал колундагысынын баарын Жусупка тапшырды. Анын барында ал жеген нанынан башка эч нерсе менен иши болбоду. Жусуп болсо келишимдүү, сулуу жигит эле.